Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чак Туш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бир болуңуздар. Биздин студиябызга бүгүн айтылуу ноокат жергесинен келип олтурат. Кучагы толгон ооматка куш келипсиз ноокатка деген эң жакшы сөз менен кучагын жайып алган ноокат элинин эмгекчил, пейили, кенен элден биздин апалар келип олтурат. Алды менен тааныштыра кетейин. Ошол Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнөн жана Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн апаларыбыз келип олтурат. Кулатов айыл өкмөтүнөн Кулатов айымдар тобу мен тараптан баштаганда Чолпонай Маматова мына ошо Кулатов айымдар тобунун жетекчиси, андан кийин Максуда Абдыматова ушул Кулатов айымдар тобунун мүчөсү, ал эми Кыргыз Ата айыл өкмөтүнөн Кыргыз Ата айымдар тобунан Бүсайра Ниматова мына жетекчиси ошол топтун, жана Бүажар Азимова, ошондой эле Кимия Насырова жана ушул топту музыка жагынан жетектеп ойноп берген агайыбыз Марат Маматов келип олтурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Мына биздин ушул шартыбызга байланыштуу, бизде бүт эле дүйнө жүзүндө жүрүп аткан ылаңга байланыштуу баягы ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн тобуңуздар бар, бирок эки топту бириктирип баягы эки-экиден кылып тарынбасын деп ушул конок кылып чакырып отурабыз. Баягы тең жегенди, тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Андыктан эми Бүсайра апа, сизден баштасак, ушул алдыда мына жакшынакай грамоталар турат, түркчө жазылган. Бу ошол фестиваль өткөн экен, ошого келген экенсиздер, ушул Ысык көлгө. Ысык көлгө эки иштен бир иштеп эс алып, мынакей күнгө күйүп, энергия алып дегендей келип, анан ушул борбордон элдерге чыга кетели деп мына кайрылып отурасыздар, ат тизгинин буруп. Андыктан сөз кезегин сизге берели. Биринчи ушул фестивалды айтсаңыз, андан кийин топ жөнүндө айтып бересиз. Саламатсыздарбы? Биз бул фестивалга келгенибизге биз 3-чү жол катышыбыз, биздин Кыргыз Ата айымдары. Анан мен бул Кыргыз Ата айымдарына кошумча кылып туруп, Ноокат районунан Кулатов айымдарын, Исанов айымдарын, Кеңеш айыл өкмөтүнүн айымдарын, ошентип 4 жамаат Ноокат районунан келдик. Бул биз биринчи биз катышканыбызда 2019 катышканбыз. Катышып жакшы нерселерди алып, баягы түрк элдик дүйнөлүк фестивалга катыштык. Анан ошондо да жакшы баягы бизге ошончо Кыргызстандан келип катышкандан кийин 3-чү орунда жакшы орун. Анан 3-чү орунду алганыбызда биз Казакстанга барып келгенбиз. Бир жума көлдө келип, бир жагы менин жамаатым эс алып, бир жагы баягы 3-чү орун, 2-чи орун алып Казакстанга барып, бир күн кечке, бир сутка эс алып, ояктан келгенбиз. Анан кийин, анан баягы дагы 2-чи катышканыбыз кышта баягы жеке-жеке алиги мындай эмне болуп атат улайын десеңер, ошо менен катышып, ошондо Кыргызстанда мына Бүажар деген менин жамаатым айымым 1-чи орун алган. Экөө 3-чү орун алган. Экөө сертификат алган. Аллага шүгүр. Мен өзүм нерим дагы Манас боюнча катышты эле, 1-чи орунду алып, сертификатым да калды, баягы дипломум да калды. Анан мен быйыл дагынан кийин ошентип байланыш түзүп келатам Мира менен, Динара менен. Анан бул Анкарадагы маданият Анкарадагы клубдун жетекчиси Метин Ордлан. Ошол бизге келип байланыштып, эки Кыргызстан менен. Мунун ичинде Казакстан бар, Өзбекстан бар, Түркиядан келгендер, ошентип 5 мамлекеттен элдик фестиваль деп катышып ошого катышып атабыз. Анан мен бул 3-чүсүндө азыркы 3 топту алып келдим. 3 топтордун ичинен Исанов 2-чү орун алды, Кудайга шүгүр. Булар 3-чүнү алды. Алып Кудайга булардын алганы Кулатовдуктардыкы кандай жакшы жери чеберчилик боюнча болду. Чеберчилиги аябай сонун. Баягы кол өнөрчү боюнча. Илгери мынтип платочканы токуйдулар, ошолор анан сайма, баягы килемдин баягы бүт токулганы, натуральный, анан подарка да берилди. Ол подарка берилганда мындай
намаз, жай намаз. Баягы мечиттен неменен каванын мындай элеси түшүп, жакшына болуп, ошону да бердик. Ону айтышты, Анкарага барып музейге илип коебуз дешти. Булардын эмгеги өтө сонун болду. Анан баягы экинчи орунду алган Нисанттар да жакшы болду. Себептен бири бий болду, бири ыр болду. Анан менен сәл мындай болуп калдым, мен 3-чү орун болуп калдым, бирок меники баягы конкурска, галага катышты, Кудайга шүгүр, галада. Эми меники баягы кышта катышкан 1-чи орундарында элести эсепкө түштү окшойт. Ошентип анан кийин галага 1 номер катыштык. Жакшы ийгилик болду деп Кудайдан ушунчалык курсанчылыкта. Анан мир айтып калды, эже деди, эл терге тартылып кетиңиздер деди. Анан баягы эки жамаатыбыздын иши чыккан экен, олар кетишти. Анан биз эки жамаат Кудайга шүгүр, мына буйруган экен, силерге мен Аллахым ыраазы болсун, ишиңер ийгилик болсун деймин. Бизге окшогонду ушинтип чакырып, бизге окшогонду элге көрсөткөнүңөргө Аллахтан ыраазычылык, Аллахтан тилейбиз. Рахмат, мынакей ошол Атайым Ноокаттан келип Үскөлдө ушундай фестиваль өтүп, бардыңыздар ийгиликке жетишипсиздер. Ошол ийгиликке жетише бериңиздер, элдин көңүлүн көтөрө бериңиздер демекчибиз. Эми сөз арасында азыр дагы бир ыр кылып коелу, ыр баштап коелу, баягы ыр жандуу эл эмес ыр болсун. Анан баягы чай ичерде түшкү эс алууга келип отуруп, ырдатпайбы бул эмне сүйлөтүп атат дебесин, бир ыр кылалы, анан кийин дагы сиздерге берчи суроолор бар. А дегенде эми Чолпон эжекеден баштай берели, катарынан кете берели четинен. Келиңиз кайзырдырда бересиз? Мен илгерки ырлардын бири жаштыктагы чак, жаштыктарды элестетейли, жаш кезибизди. Жакшы болот. Sargaygasıp gözündögü bak, Küt algasıp жаштыктагы çak, Özgörülbey tura vermesden, Ömür çirkin ay ötüp baratat. Ökünüsüz şattır yaşadım, Yürüktagı öpkön günlerde, Kartayganda esnep жүрөм деп, Ылылыгım, balalığım ay esten ketmedi. Kıyargasıp kızı kırdalım, Emgektengen eldin jırgalı, Şangıldagan şayürünmenen, El aldında ay kele tırdağı. Şangıldagan şayürünmenen, El aldında ay kele tırdağı. Бар болуңуз, карачы, Чолпон деген өзүнчө бул жылдыз. Айы кошулуп, ай менен жылдыз бириккен да, кандай керемет. Мына өзүңүз дагы ушу Кулатов айымдар тобунун жетекчиси экенсиз. Төрөбай Кулатов деген кезинде министрлер совети не деген кызматтарды аркалап, элибиздин ошол кездеги мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошкон улуу инсан. Ошонун атын өчүрбөй мынакей түзгөн экенсиздер. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, эми топ жөнүндө качан түздүңүздөр, кандай болду дегенде. Биз дагы Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүндөгү Кулатов айымдары болобуз. Биздин түзүлгөнүбүзгө аз гана эле жыл болду. 2019 жылы уюшулганбыз. Ошо жылдын башында уюшулуп эле анан келатабыз. Мынантип өзүбүздөн жогорку уюшулган айымдарга кошулуп, ушулардын катарында кошулуп, мынандай чоң айымдар биздин район боюнча бүт айымдарды бириктирип, ай сайын мындай бири-бирибиздин опыт алмашып, концерт коюп, бири-бирибиздин концертибизди көрүп, жетишпеген жактарыбызды үйрөтүп, алардан жакшы нерселерди үйрөнүп, ошентип кыйладары эмелерди үйрөнүп алдык. Анан ошол бизди жетектеп, ушу Бүсара эжеке алып келди эле, келдик.
Бизден төртөөбүз келдик. Төртөөбүз келип, кол өнөрчүлүк боюнча катыштык мына Түркиядагы эмелердин катышуу фестивалына. Анан ыр боюнча катыштык. Анан дагы кыйла опыт алмашып, көп нерсени үйрөнүп кетип атабыз азыр. Мына телевиденияга да тартылып атабыз. Биринчи жолу тартылып атабыз биз Кулат айылдары. Жакшы мынакей тушоо кезилип аткан экен, өзү жакшы жаңы ачылгандар топтогу, жаңы чыккан ырдагы ушул элтердеги чак түштөн эң алгач тартылып кетет. Ошо тартылгандан эле жолдору ачылышып, аябай жакшы ийгиликтерге жетишет. Буйруса Кудай буйруса ошо ийгиликтерге жетиңиз. Эми мына ошол топту эми жөн атын айтпай, топтун мүчөсү Максут эжекебиз бир шаңкылдап ырдап берсин эми. Келиңиз. Кайсы чарымын аткарасыз? Чабан. Келиңиз караңчы, чабандын боло бермек о. Азыр бир жайлоодо чабанды бермек болгон. Кеттикпи? Aralap şiveri gülüdörün adırda jörsün kısıklayın. Koy caydım törgöye yekölüm, kozusun koşu jetelip, oşunda ötken jaykı kınalida esten keteleyin. Salkın cembetteni yaymalap, sansız güllerdi saymalap, teskeyden tere ışkırıp toskamı koydu kıykırıp. Jalındap süyeynendegi, canımdan kettim kelbedi. Can aşağı koşur yürüp, çabanım oldu mermegiye. Can aşağı koşur yürüp, çabanım oldu mermegiye. Ey barakelde, бар болуңуз. Өзү мындай ысыкта бүт эле чабандын эрмеги болгусу келип турат өзү, ошо жайлоого барып, таза абада, салкын жерде. Бар болуңуз. Рахмат. Ушундай эл көңүлүн ача бериңиз, дөөрөттү, карлыкты сүрө бериңиз демекчибиз. Эми Бүсереже мынакей сиздин топ канча жылдан бери ушул эмгек кылып келаткан экен? Деги эле Кыргыз ата. Ал жер аты Кыргыз ата деп кандай коюлган? Сіздердің топ ошол аттын атынан Кыргыз ата деген жер өзү негизел ата деген нерсе ыйык. Атадан өткөн кудайы жок, ападан өткөн умай жок дейт Кыргызда. Ошол боюнча чечмелеп өзүңүздүн ушул топ боюнча айтып берсеңиз. Биздин Кыргыз ата деп Кызыр атабыз бар. Кара койдун үстүндө Кызыр ата деген мазар мечити бар. Ошонун атынан анан Кыргыз ата болуп калынган. Анан биз бул уюшулганыбызга Аллага шүгүр 20 жыл болду. Бая Уркуян урпактардан кийин келе элдик наамыбыз бар, Кудайга шүгүр. Анан өзүбүздүн илгери союздар бузулуп кеткендеги айыл өкмөт бизге ошол почтакана болуп жүргөн эле, ошол почтакананда бизге комнатын берген. Анан мен ону аялдардын эмгеги менен, акчасы менен бая бизге бергенде сүйүнүп, үйлүү болдук деп, аялдардын акчасы менен Кудайга шүгүр 2 комнат, биринде репетиция болот, биринде намазканабыз болот. Анан клубубуз бир клубка кирип репетицияда боло берет. Анан биздики Кудайга шүгүр шартыбыз аябай жакшы. Ошону түзүп берген айыл өкмөттөргө дагы рахматымды айтып кетем мен. Бизди колдоп аткан райондогу акимчиликтердегине дагы рахматымды айтып кетем, өкмөттөргө дагы рахматымды айтып кетем. Анан мен бул аялдардын дагы өзгөчөлүгү
баягы кол өнөрчү боюнча кыргыз үйүбүз бар. Биз бул кыргыз үйүбүз менен Кыргызстанды мындай эле төгөрөндүк. Кырчыгыңа бул Кудайга шүгүр эки немесинде биринде жөн областтан келдик биринчи катышуусунда, экинчисинде баягы ала атайымдар менен кыргыз үйү менен келип, 7 кыргыз, жок 7 эмес, 11 кыргыз үйдүн ичинен 3-4 орунду алып кеттик. Кудайга шүгүр. Мен кыргыз үйүм барган жерде, биздин кыргыз атайымдардын кыргыз үйүндө барган жерден баягы местаны алып келип атабыз биринчи орунда. Мен ушунчалык мен аялдарымын, баягы аялдардын кожоюнуна рахматымды айтып кетемин. Анан балдарына рахмат айтып кетемин. Ошо балдары, кожоюндары бизди ушинтип акчаны таап, апа, барыңыз, көңүлүңүздү ачып келиңиз, бизди багып ушунча даражага жеткизип койдуңуз деп мен ошол кожоюндарына, балдарына Аллахымдан ыраазычылык айтып кетемин. Анан бизди коштоп жүргөн мындай музыканттарга дагы Алладан ыраазычылык сурап кетемин. Анан мына ошол силер бизди ушунчалык иш кылгандарыбызды айтып атасыңар. Силерге дагы Кудайдан тилеп кетемин. Анан биздин Кудайга шүгүр 20 жылдан бери айыл өкмөт жумшады, аткардык, район жумшады, аткардык, областта деди аткардык. Эми Кудайга шүгүр быйылкы жылы биз 20 жыл юбилейди мына оорудан, башкадан тынч болуп турса, ушу юбилей өткөзүп алсак деп Кудайдан тилеп турабыз. Аллахым колдоп, ошо күнгө жеткизсе, канап өткөзүп алсак. Анан баягы биздин иштер менен азыркы биз өзүм 22 айылдан түзүлгөнбүз. Ошо 22 айылдын ичинен азыр 6 ажыбө. Алды 90га кетип атат. Анан арада да баягы оор аркылуу эң күчтүү манатчыларым өтүп кетти. Эми ол да болсо буйрук. Анан байбичелерим Кудайга шүгүр азыр пенсияда. Ушу байбичелерди ушу төргө отургузуп, ушу бир ошолор уюштурганда, ошол адеген, ошо байбичелер. Ошо өтүп кеткендер. Ошолорду бир ушундай жакшынан тургузуп, эмне сыйлык болот, эмне болот, ошону бир Кудайдан тилеп атабыз, өткөзүп алсак деп. Оян Алла билет. Кудай буйруса, Кудай буйруса. Мынакей баягы каерде эмне бар, каерде передача жакшы, каерде эмне бар. Ошогонун аркасынан изилдеп жүрүп, мен мейран тапканыма мына 3 жыл болду. 3-чү жолу катышы. 3-чү жолкунсун мынакей азыр 3 жамаат келди. Элдерге да буйруса да онун да көп болуп калар. Дагы башка передачалар болуп калар. Мүмкүн силер да чыгарып каларсыңар, Алла буйруп насип болсо. Ошентип айымдарды баягы байбичелердин дуасын алып берсеңер, иштер жакшы болот деп ойлойм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сиздер да ошо тилекке жетиңиздер. Кудайым буйруса, ошол жаман, аты жаман оорудан кыргыз баягы тергеч экен оорунун барын. Чын эле аны атын барктап бийик кылбай аты жаман оору кетсе, буйруса сиздер да ошо тилекке жетесиздер. Жетет деп ойлойм. Анткени азыр күн Ысыкөлдөн чыгып, Жалоотто айланып барып Ноокаттан батып атат. Андыктан сиздердин тилек болот иши буйруса. Андыктан эми анда келиңиз эми мына Кыргыз атайымдар тобунун мүчөсү Бөөажар Азимова сизге ыр кезегин берели. Кайсы чыгарманы аттыңыз? Келесиңби Жанат ким деген ат? Келиңиз анда чакырыңыз ушу келесиңби деп. Келесиңди биринчи орун албады ушу. Келиңиз чыгар анда. Ай чыкканда балы былыда, айды көрүп сени көрүп тиктей берем кылчакта. Айдан табам элесиңди, айдан түшүп келесиңди, келесиңди жан эрикем, келесиңди дегисе. Суду көрүп сени көрүп тиктей берем кылчакта. Судан табан элесиңди, судан чыгып келесиңди, келесиңди жан эрикем, келесиңди дегисе. Арчадагы булагым, көрдүңөрбү билдиңерби Аскадагы ооларымды. Кайдан издеп элесиңди, кырдан түшүп келесиңди,
can erkem gelesin dediyse. Keldi, бар болуңуз. Эми кайра сизге суроо бергим келип турат. Мына Кимия эжекени өзүңүз тааныштыра кеттиңиз. Азыр бизде шартка байланыштуу микрофон жок болуп атат да. Сүйлөсө үн чыкпай калат. Мына комузду шаңкылдатып, чертип, ырдын көркүнө көрк кошуп атат. Анан өзүңүз айта кеттиңиз ошо. Бул Кимия менин кожоюнум жакын жээни болот. Музыкалныйды бүткөн. Биздин Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө эң чоң баягы музыкалный мектеп бар. Оштонда бар иштешет да. Балдар музыкалык мектеп. Канча түрү бар? Аккордеон, комуз, кыяк, кыскасы ошо түрлөрдүн бардыгы бар. Бардык түрлөр бар. Анан ошондо комузчу болуп, эл картынын отличниги, эл картынын отличниги Кудайга шүгүр. Баягы райондо эң алдыңкы десем боло берет. Аллага шүгүр. Анан үй бүлөлүү, Кудайга шүгүр. Үй бүлөсү дагы бардыгы жайында, кожоюну, монтёрлордун чоңу. Кудайга шүгүр. Анан бир жерин айтып коюп кете берейин, эми Аллага шүгүр. Менин баламын 3-чү кызына былтыр ушу мезгилдерде Австарда келин кылып алган. Бир жагы кудам, бир жагы жээнем. Аллага шүгүрлөп, бардыгы жакшы десем болот, Кудай каласа. Ертишип эле жүрөргө эле ушундай болуу. Миң жылдык болсун, миң жылдык болсун балдарым менен. Бар болуңуз, мынакей эл агартын отличниги, ошол балдарды окутуп чыгара бериңиз, билим бере бериңиз. Музыка билимин алган бала эч качан кылмышкер болбойт экен да. Жан дүйнөсү башкача болот. Ошон үчүн канча деген балдарга сиз башкача тарбия берип атасыз дейбиз да, бар болуңуз. Эми Марат ага, сизге мына ушунча эжелерге, апаларга канча деген оорчук менен келди, Кудайга шүгүр. Кылып атасыз. Ар кимдин өзүнүн кыял жоругу бар дегендей. Анан ушуларга ар бир ырды өзүнө келтирип тартып берип келип атасыз. Сөз кезегин сизге берели. Кандай ушу аралашып, кандай кызмат кылып келип атасыз? Мен ушул Ал Кулатов айыл өкмөттөгү эжелер менен ошо келгенден бери тааныштым. Бияктар менен көптөн бери ошо музыкант болуп, ушуларды каяка барсам музыкант болуп барып жүрөм. Өзүм ошо Нокоттагы маданият үйүндө музыкант болуп иштеймин. Булар жаштары бар, аксакал энелер бар, орто жаштагылар бар, хорлор бар эле. Бүгүн мынантип шартка байланыштуу көпчүлүгү бардыгы чыгалыша албай калдышы. Сиздердин немеңиздер боюнча аз эле 6 адам гана келип отурабыз. Марат кошумчалап коеюн. Марат мурунку биринчи жолу келгенибизде дагы Марат алып келген. Алып келип жакшы орунду алып туруп, анан Казакстанга кеткенбиз. Баягы музыкантың күчтүү болсо, ишиң жакшы болот да балам, аспап дегендей. Анан музыкантың жакшы болбосо, иш жакшы болуп, үн да болбой калат. Марат келсе иш болот экен да. Мен Маратка үй бүлөсүнө, анан тууган урууга, бала чакасына өмүрлөрүнө береке берген жакшылыкты тилейм. Жакшы мынакей. Өзүңүз ошол музыка тармагын бүткөнсүз да? Музыка тармагын Оштон бүткөнбүз. 91-жылы. Ошондон бери ошол кызматты иштеп жатабыз. Жакшы, анда келиңиз эми өзүңүз да бир чыгарма бериңиз. Мен эми ушу быйыл ырдын пири Ырыспай Абдыкадыровдун Койчунун ыры дегендин аткарып берейин. Бай энебиз койчунун болдун эрмеги деп ырдады эле, мен койчунун ырын аткарып берейин. Азамат. Жакшы болот. Ат баспаган асканым, аралай бастым ак карын, жайыттап күнгөй тескейди да, кой болду менин бакканым. Тетиги сары кыр жака, жойтер кечим баштагым. Тетиги сары кыр жака, жойтер кечим баштагым. Ат жетпеген асканын, мен бастым шагыл таштарын, кой баккан сонун турбайбы да, балалы койду таштадым. Тетиги кара
şoroğun çoytır keçim baştağın Betigi qara şoroğun çoytır keçim baştağın Gelbe çarçağım hangısa jittin arçanın Kız süygöndey bolosun ay sılapsama çaştarın Gün geçtep gitti qoroğa çoytır keçim baştağın Gün geçtep gitti qoroğa çoytır keçim baştağın Ey baraka. Бар болуңуз. Мынакей быйыл өзү Рыспай Абдыкадыровдун да 80 жылдыгы деп мына 7 дубанда кыдырып фестивалдарды өтүп атат. Ырларына конкурстар болуп атат. Рыспай Абдыкадыров дагы бул унутулгус кыргыз барда унутулбаган улуу талант десек болот. Эми мынакей Чолпонай эжеке мындай дипломдорду алып сүйүнүп турган чагыңыз 19-жылы түзүлдүк деп атасыз да. Анан эми биринчи алып атасыздарбы? Мындай сыйлык наамдарды биринчи жетип атасыздар биринчи. Чет мамлекеттер боюнча да, элдик конкурс боюнча. Биз аябай мындай чоң эжекелерге кошулганыбызга сыймыктанып, ак жолтой болуп, ушулар менен ээрчигенибизден кур калбай мындай дипломдорду алдык. Чеберчилигибиз боюнча, анан аткаруучулук боюнча, хор ырыбыз боюнча коллективден 3 диплом алдык ушу түрктүн. Кандай экен, алганда кандай болуп атасыз? Алганда сезимдерибизди айтып түгөтө албай жатабыз. Кубанычыбыз койнуна батпай ушу. Алганда дагы дүйнөлүк элдик фестивалдан алып атышпай булар. Абдан ушундай караңызчы, мына бул кишилер тердеп эле отурасыз, тердеп мындай. Жетекчи болуштан кыйын экен аябай, чындап. Ушу ээрчип ушуларды, эжекелерди ээрчип жүрөбүз. Жакшы, мынакей ошол жактан бери, Нокаттан бери келип, көлгө келип кетип атасыздар да. Эми ошончо адамды алып келишти эле жөн эмес. Аманчы. Андагы демөөрчү деген болот, ошол айыл өкмөт деген болот дегендей, сиздерди аттап тондоп жөнөттү болуш керек, Эми биздин айыл өкмөт деле Кудайга шүгүр, мына Кыргызстан боюнча эң алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири. Кулат айыл өкмөтү. Эми биз жаңы уюшулгандыгыбызга байланыштуу биз айыл өкмөтүбүзгө жөн эле кетип атабыз деп эле балдарыбыз демөөрчүлүк кылып эле, өзүбүз демөөрчүлүк кылып эле келдик эми. Эми ушул грамоталарды, дипломдорду алып барсак, карап турбастыр эми биздин айыл өкмөт деле Кудайга шүгүр. Мына бияка чыкканда Кетип атабыз деп айтканбыз. Биз кеттик дедиңиз беле? Кеткенбиз. Мына чартышты да көрүп тургула деп айтканбыз. Болду, көрсө Кудай буйрса көрүп атса деп сыймыктанат да бул сыймыктануучу нерсе да. Анткени эл ичиндеги мына сулуу кыз, күлүк ат, ошол элдик адамдардын баары бул элдин кишилери, ошол айылдын, өкмөттүн, райондун, дубандын, республиканыкы да. Ошон үчүн бардыгы мына бул биздики деп сыймыктанат экен. Ошондой сыймыктанган Кулатов айымдар тобу болуп жүрө бериңиздер. Келиңиз эми тертезеңизде бир ырдырдап бериң эми дагы бир шегиле. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Кайсыны карабыз? Кыргыз көзү. Кыргыз көзүнө келиңиз мына. Биздин мекен бакытка бай, шаңга бай, биздин мекен жарыкка бай, таңга бай. Кайда барсаң музыканын көлөрү, кантип турам толкунданып ырдабай, 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 кантип турам толкунданып ырдабай. Айтып турам. Оксам көне токтон албай кетемин, ырдынын жүрөгүндө сеземин. Кайда барсаң музыканын көлөрү, кантип турам толкунданып ырдабай, ырдабай.
толқынланып ырдабай. Қырғыз көсе жалын жаштың қырдалы, қырғыз көсе өмірімнен жер қалы, қырғыз көсе қартайғанды жашартып, қырғыз көсе махаббаттың жер қалы, жер қалы, жер қалы, қырғыз көсе өмірімнен сырлары. Қырғыз көсе жалын жаштың жер қалы. Баракелді, бар болуңыз үшіндіп қырғыз күйісін даңазалап, ырдай беріңіз, көп іштерді атқара беріңіз демекшіміз. Еми, Мақсұт эже, сіз батыр ене кезі, шол батыр ене бойынша қанша балаңыз бар? Құдайға шүгір, 10 балам бар, 6 ұл, 4 қыз. 6 келін, Құдайға шүгір, көрсеткеніге шүгір. Шуларды, шу ырға бізге қызығат кемі, шулардың doğruda шундай ырдағым келіп, ойнап күліп жүргім келет балам. Баракелді, бар болуңыз. Келіндеріңізді чоғылтып алып та ырдатасыз ба? Ырда деймін, ырдашпайды. Қыздарымнан ырчы бар, ырдайды. Болсын, мұна жөнті бір үйлі, оны жиылғанда өзінчелі бір ферма, өзінче бір қалқоста қойшыл елгерімі. Ошол көйіп, базар болу өрсін, балалы үй базар. 30 неврем бар, 15 чеврем бар, Құдайға шүгір, көсеткеніге шүгір. Болсын, құлатықтың жарым елестер тұрбайсыздар. Бар болыңыздар анда. Бар болыңыз. Ажыға арып келген бәйге. Бар болыңыздар, баяғы үлкөйменен қоштап тұрында отам. Ырға немеге жүрсем, енді мұндай ішімде қалбай шығат екен да ендімше. Жақшы кейбір ажы барып келгеннен кейін айтады екен, жоқ, болбойт екен деп. Барып келгеннен кейін ырдаса болот турбай бу. Ырдап, ыр деген бұл эми баягы кыргыз улуту, кыргыз эли ырдап дүйнөгө келип ырдап жүрүп, ыр менен өтөт экен да. Ошон үчүн эми ырдын бул жаман нерсеси жок. Ыр деген насаат, ыр деген терме, ыр деген бирөөнүн жан дүйнөсүн көтөрөт дегенде ансыз ырдан башканан эмне кылыш керек? Ыр ошол жашоору жашартат, эл соолукка жакшыртат. Ырдаган сайын мынакей ырыңызбы ажарыңыз бүү ажар болуп чындай мындай ажар нурданып турат. Келиңиз анда кайсы ырдап бересиз? Анда сен 15 жаштагына. Келиң мынакей. Alçaday gözün ötetken, apamdan başka öptüğün, alaca saygada çırpıktay, anda sen 15 yaş dedin, anda sen 15, anda sen 15, anda ben 15 yaş dedin. 15 yaşta oluyor ya. Acarım jürüp örtüngün, aytalbayım kantip söz menen. Asmanda ayday tolukşup, anda sen 20 yaş dedin. Anda sen 20, anda sen 20, anda men 20 yaş dedin. Ne belli mi? Okbaylap çalgıp kanatqa, 30'ga keldik zamatta. Jaylodu çolpon öçkündey, jaş gezek kalat kayakta. Jaş gezek kalat, kız gezek kalat kayakta. Beni tangıp kanatqa, jetemiz 40'ga zamatta. Gülgüldep şanday bülbüldep, külgün kes kalat kayakta.
келін кеш қалар, келін кеш қалар қаяқта. Қалға шашамыз, ұлғайып бара жатамыз. Ақмоншақ сүйкім балдарға, азыр біз аттай апамыз. Азыр біз атта, азыр біз апа, азыр біз атта апамыз. Азыр біз атта, азыр біз апа, азыр біз атта апамыз. Еппені самат. Баракелде, бар болуңуз. Мынакей, сиз аркылуу кыргыздын саны көбөйүп, сиз аркылуу кыргыздын жан дүйнөсү тазарып, дайыма ушул жакшылыктарды алып келе бериңиз. Бар болуңуз. Оорубаңыз, ооматтуу, дөөлөттүү, каарлык сүрө бериңиз демекчибиз. Эми мына деги эле ушул жетекчи катарындагы ушул сизге суроо, ушул мына жаркыраган жакшынакай кийимдер турат, кыргыздын кийими. Жана эфирден сырткары дагы сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби? Мына кыргыздын кийимдерин кыз, бала дебей, кары жаш дебей ушул кыргыздын кийимин кийиш керек деп. Андыктан мына ушундай жаркыраган кийимдерди сиздер өзүңүздөр тигип кийесиздерби же барбы мындай чеберлер? Бул чеберчиликте бир элечекти мен өзүм келин кыздар менен мына турган элечектер. Анан форманы Домбутада бир сиңдим бар. Ошолорду бүт көйнөктө ошолор тийип берет. Анан бизге спонсор Кудайга шүгүр. Райондун акимдеринен, айыл өкмөттөрдөн, анан балдардын, өзүбүздүн балдардын спонсорлугунан ошентип тигилип, Кудайга шүгүр эки жактан тең спонсорлук менен ошентип форма тигилип келатат. Бирок көбүнчө район айыл өкмөт анан балдарыбызга ыраазычылык билдирип кетем, рахматымды айтып кетем. Анан мен бул кыргыз форма деп мен сага баягы өтүнүч кылганым, мен КТРдеги Элмира менен Назгүлгө дагы өтүнүч кылганмын. Себеп дегенде бизде араб менен түрктүн кийими көбөйүп кетти. Кара форманы кийишип, мына иш болсо мына жерлерде карап калды. Биздин кыргыздын улуттук форманы бузулду деп мен эсептеймин. Мен ушу жогору жактагы жетекчилерге ушул менин үнүм жетип, менин сөзүм жетсе, ушу биздин ошол улуттук формага тыюу салса деймин. Бул бир. Анан биздин улуттук форманы кийизедер. Жок, баягы четтен келгендерге тыюу салса. Анан кийин биздин оны айтып берем азыр. Биздин кыргыздын улут форманы өзүбүздүн мынашы байбичелер кийсе деймин. Кыздарыбыз шөкөлөсүн кийсе деймин. Дагы байбичелер кундуз телпектерин кийсе деймин. Балдарыбыз дагы кийсе деймин. Муну мен дагы айтып кеткен себеби мен 2018 ажыга барганмын. Ошондо биздин кыргыздын улуттук кийими дүйнө жүзү баргандагы баягы мусулман калкынын ажыбы ажыбай болом дегендин ичинде биздин форма биринчи орунда экен балам. Көрктүү, Көрктүү. Себеп дегенде ак калпакты көрсөң 200 километрден жүгүрүп барып таанысың. Кыргызстан дегенди көрсөң жүгүрүп барып адасың да таап аласың балам. Бул бир сыймык. Анан мен Кудайга шүгүр ага элечек менен кеттим. Ага элечек менен жүрдүм. Мен ошондо мен Аллага чексиз ыраазымын. Интервьюну Мединеге барып 2 күндө. Алланын буйругу бая Мухаммед пайгамбарыма изярат кылып, музейинде жүрсөк, бая кабарчылар менин аркамда жүрүп турдагы, анан ажы башчы балам айттыр. Ака, мына бул эжеден бир интервью алып берсеңиз дептир. Анан бая ажы башчы балам келди да, апа интервью берип коесузбу деди. Ошол менин себеби Алла Таала буйруп кыргыздын улуттук ак элечеге. Мен айтарым, точка айтарым. Ак элечек үчүн мен берип атам интервьюну. 5500 адамдын ичинден дүйнө жүзүнөн кетти. Мен ошон үчүн мен айымдардан суранып кетер элем. Мен ажыдан келгенден кийин дайым кийип жүрөм дедим эле. Ончо аткара албай, эми аткарып атам. Азыр элечек менен айлык барып атам. Элечек ак көйнөк менен, баягы мына форма менен элечек менен айлык барып атам. Мен таң аркап тиктешип коюп, Алла буйруса нокатты үйрөтөйүн деп калдым. Кудайга шүгүр.
Себептегенде барып атам да ноқатқа. Мектептікте ешіп атат, анам кейбір мындай жақсы сөйлеген адамдар айтып атат. Ой, соның болып тұр, қырғыздың ұлттық формасын киіп алса жақсы болады екен. Сахна бойлы мүнтпелі кисе да болады екен деп атышат. Анам мен ушуну мен Ноқат районундағы баяғы 16 жамаат уюшулду. Ошого мен координатормун, Аллага шүгүр. Этегинде айтып атам мен ушу сөздү. Айнанайындар. Биздин улуттук форманы кийгиле. Айыл болсун. Баягы бир той топ болсун, бир чогулуш болсун, башка болсун. Илгери биздин байбичелерибиз ак жоолук таштаган. Ак элечек кийген, курманжадына даткабыз темеле ак неме элечек менен өттү. Кандай сон? Ошончо канча мамлекеттерди менен сүйлөштү. Ак элечек менен. Биз ошол байбичеге сыймыктанышыбыз керек. Ошон үчүн мен Кыргызстандагы жашаган баягы кыз келиндер, бизге окшогон байбичелерден бардыны суранып кетемин. Ак элечекти кийип, шөкөлөнү кийип, кундуз телпекти кийип, ушул кыргыздын улуттук формасын кийип жүргөн суранып кетемин мен. Баракелде бар болуңуз, мынакей ошол аталарыбыз, энелерибиз не бир укмуш кылып көркөмдүк кылып ушул тебете, элечек, ак калпакты жасап бизге калтырып кеткен мурасты биз ошону кийгенге кие да албай келатабыз да. Көрктүү, нарттуу кылып жасап бергенди кие албай атабыз. Балким мунун касиети оордугу бийик окшойт да. Ошого биз төмөн түшүп кеткен болушубуз керек. Ошого кайра келишибиз керек. Сиздин айтканыңызга кошулам мен. Бар болуңуз. Рахмат. Анда кийинки кезекти бул жере сиз көрөлү. Келиңиз кыр кезегибиздин убакыттагы акырындап билинбей баратат. Мен сөздү ham калтырбады окшойт. Жетекчибиз. Ыраазычылык айтып коеюн. Мына биз дагы 3 жылдан бери мына Скөл конкурсуна келип, мына түрктөрдү менен катышып атабыз. Рахмат, жетекчибизге рахмат айтам эми. Үйдө отурсак отура берет элек. Мынантип эми көрбөгөн жерди көрүп атабыз. Рахмат, бизди алып жүрөт каяк болсо. Балдарыбызга ham рахмат. Балдарыбыздан баргыл апа деп, ушинтип калбаң апа деп акчаны менен камсыз кылышып турушат. Жакшы эс алып келиң деп эми бардыгына рахмат. Силерге дагы рахмат. Мен унутуп калыпмын. Исановтан Атай деген менин ненем 6-класспы, 5-класс окуйбу. Ошол конкурска чыкты. Ошончо балдардын ичинен. Аябай Кыргызстан боюнча келген балдардын ичинен конкурска чыгып, жакшы орун алып кетти. Ошол бала менин ненем дагы өсө берсин деп айтып кетем мен. Баракелде, бар болуңуз. Келиңиз анда. Кайсы чыгармын? Улусчу бир сөз деген Жеңишбек Шамшиевдин лапка жакшы болот. Күнүгө бизди далдалап, күнөсү талмада. Козгогуң келип сырымды, колумду койдуң кармалап, кармалап. Козгогуң келип сырымды, колумду койдуң кармалап, кармалап. Арекет кылып күнделе, айтайын десем бирдеме. Негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргелеп, биргелеп. Негедир жүрөк жалтанат, жүрсөк да дайым биргелеп, биргелеп. Унчукпа суяң эмени, ушун деп сынай береби. Ушун же балын тартып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Ушун же балын тартып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Ушун же балын тартып, угушчу бир сөз дегеми, дегеми. Келди, бар болуңуз. Эми анда Марат ага сиз көрөлү кезекте. Ким эжеке жырдабайт экен, сизге. Менин ушу Бекболот Абдыраимов композитор, өзүнүн ушу Кыргыз Ата айылында чоңоюп ушул жерде өскөн. Ошонун Ала тоо деген чыгармасын аткарып берейин.
қалқылдап, мөңгісі күнге жалтылдап, қолымдана келсе алатом, қоймақмын сені алтындап. Бұлағы четсе мен қиял, жүрекке толған ырсияр, болғанда да емне мен ақын, тикмек мен ырдан мен чынар. Ай сайын емес күн сайын, өмірді сенден алмақмын, ерчитпейдің артан қарылық, 18 бойдан қалмақмын, ерчитпейдің артан қарылық, 18 бойдан қалмақмын, 18 бойдан қалмақмын. Баракелде бар болуңуздар, ушул келип мынакей атайын алыстан келатып, ушул элтерге кайрылып тийип кетейин деп жакшы бир көңүл көтөрүп, бир саат бою жакшы чыгармаларды өзүңүздөр да тандапсыздар. Эртеден бери мына жакшы сөздөрдү сүйлөп атасыздар. Эми дагы ушул эфирдин аягында жыйынтыктоочу сөз катары берейин. Ошо өзүңүздөр эркин микрофон. Онда мен Кыргызстанга, Кудайга шүгүр, дүйнө жүзүнө мына былтыркы акыбалыбыз өтө оор болду. Баягы илдет ооруну атагым да келбейт. Ошол илдет оорулар кетсин дүйнө жүзү пусурман калкынан. Бардык пусурман калкымы Кыргызстанды, ошол мына биз катышып аткан мамлекеттерди, 5 мамлекеттер, дүйнө жүзүнө мамлекеттер мусурман калкыбызга ден соолук каалайм. Жүзгө өмүр берекени каалайм. Ошол ар бир адам Аллахым Алланын үйүнө ажылыкка барып келгенди каалайм. Умражыга барып келгенди каалайм. Ана мына силердин ишиңерге ийгилик болгонду каалайм. Рахмат, рахмат. Ар дайым ушу бизге окшогонду чакырып, бизге окшогондун дуасын алып, бизге окшогонду таанытып, иштей бергениңерди мен чексиз Аллахтан тилеп кетем. Рахмат, рахмат бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Келиңиз, айтып коюңуз сиз калып отелек. Калып отелек энди ушул ишиңерге ирбаз берсин. Ушул ишиңиз İşler боло берсин, Боло берсин, ооба. Келиңиз. Кыргызстанда тынчтык болсун, амандык болсун, энелер эсен болсун, энелердин балдары тынч болсун. Рахмат, рахмат айтыңыз келсин. Эл журту тынч болсун, силердин ишиңерге ийгилик, биз да айыл-санаман айылыбызга жетип алайлы. Жакшы, сиз кошуласыз, айтып коюңуз дейбиз. Мен ошо баардык кыргызстандыктарга тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ушуга окшогон шайыр апалар Кыргызстанда баардык көбөйдү, ошолор дагы өркүндөй берсин. Артынан дагы ушундай жаштар чыгып, дагы ушундай шайыр апалар көбөйө берсин. Заманыбыз тынч болсун. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ошол арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар. Дагы да болсо ошол эл үчүн эмгек кыла бериңиздер. Маданият тармагын көтөрө бериңиздер. Маданият болмоюнча эл болбойт. Анткени маданиятсыз эл эмес дейт. Ошон үчүн кыргыздын наркын, каада салтын дайыма сактап, бийиктикке алып чыга бериңиздер. Дагы бир бар болуңуздар. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.